Бул подкаст IWPR'дын Борбордук Азияда жаңы медиаларды жана санарип журналистиканы өнүктүрүү аттуу долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Бул эпизоддун мазмуну, көз караштары, ой пикирлери жана алардын чечмелениши подкасттын авторлоруна таандык жана IWPR'дын расмий көз карашына дал келбеши мүмкүн. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Бул эки дарыгер аттуу медициналык аудио подкаст. Анын алып баруучусу мен дарыгер Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегимай Жетимишева. Саламатсызбы, Бегимай? Саламатсызбы, кесиптешим. 12 ноябрга карата 64887 бейтап коронавирус илдетине чалдыгыптыр. Албетте бул экинчи толкун. Биринчи толкунда караганда бизде эң көп көрсөткүч бул 1107 болсо, бүгүнкү күндө 527. Нормадан бир аз жогорураак болуп атат. Урматтуу Бегимай, айтсаңыз, биз жалпысынан алганда мамлекетибиз даярдык көрдү, биздин дарыгерлерибиз, саламаттык сактоо министрлиги жана мамлекетибиз жалпысынан оюңузча? Жакшы суроо бердиңиз, кесиптешим. Мамлекеттин даярдыгы экинчи толкунга болгон менимче бир аз жакшы. Биринчи толкундан албетте чоң сабак алышты. Биринчи мамлекет тарабынан, экинчиден саламаттыкты сактоо министрлигинен, үчүнчүдөн врачтар дагы чоң сабак алышты жана элибиз чоң сабак алышты. Мамлекет тарабынан эң биринчи эми орун даярдоо. Биринчи толкунда бизде абдан чоң көйгөй болгон, жетишпестик болгон, бейтаптардын орундары жетишпестик болгон жана толук кандуу информация берилген эмес. Кайсыл жакта бар, кайсыл жерде бошоп калды деген бир кыйынчылыктар болгон. Бирок экинчи толкунда ошо эрте даярданышты. Ар бир бейтапкана өздөрүнүн отделенияларында сөзсүз түрдө орундарды арнап, ушул ковид болуп калса эгер деп өзүнүн бейтапканаларына даярдап коюшту. Бул биринчи көрүнүш. Экинчиден, саламаттык сактоо алар тарабынан уюштурулган 118. Эгер ошого чалсаңыздар жана өзүңүздөрдүн симптом же сиз ооруп калдыңыз же таанышыңыз ооруп калдыбы деген бир жардам сурасаңыздар болот жана толук кандуу информация бере алат. Ошол 118ге чалсаңыздар. Менимче бул биздин даярдыгыбыз деп эсептейм. Эми андан тышкары элдер тарабынан болуш керек деп ойлоймун. Себеби дегенде баягы эле талыкпастан кечке кайталай беребиз. Сиз менен социалдык аралык, анан маска тагыш керек, анан антисептиканы колдонуш керек, өзүңүз сак болуңуз. Эгер симптомдоруңузду көрсөңүз, байкасаңыз, анда доктурга көрүнүңүз, өзүңүздөр эле күтпөстөн деп талыкпай эле кайталап келе жатабыз. Менимче адамдар дагы, элдер дагы кичине сабак алды биринчи толкундан. Биринчи толкунга окшоп каалаган, ойго келген дары-дармектерди колдонбой эле турушат, паникага алдырбай эле турушат. Кичине билими бар болуп калды. Менимче бул дагы албетте чоң жардам, врачтарга жардам. Эң биринчи, ошо менимче ошондой даярдыктарды көрдүк деп эсептеймин, мен байкаганым боюнча. Эми албетте бир аз дагы көп аракет кылышыбыз керек эл тарабынан. Жакшы күндөр келди деп эле кечеги күндү унутпашыбыз керек. Себеби дегенде биз кичине унутуп баратабыз. Албетте 100% элибиз деп айтуудан алысмын. Эми 40-пы, 50%, балким 60% кичине тартипти бузуп, масканы тагынбай, антисептика, септика дегенди унутуп, социалдык аралыкты унутушуп, шаан шөкөттөрдү баштап, тойлорду баштап, ошол эле ар кандай чогулуштарды кайрадан баштап жибергени дагы кичине бир аз сүйүндүрбөйт да бир четинен. Ошо менин оюм ушундай, кесиптешим. Оюңузга чоң рахмат. Мен дагы кошумчалап кетсем деп
ойлодум эле. Мисалы үчүн ошол саламаттык сактоо министрлиги тарабынан даярдык боюнча сентябрь октябрдын аягында жаңы жугуштуу оорулар бөлүмүн дагы ачты. Бул абдан кубандырат, себеби бул жугуштуу оорулар бөлүмү бери курулуу керек жөнүндө, керектүү жөнүндө айтылып келат эле, бирок ушул коронавирус илдети бизге келгенден кийин гана ошол ооруканада коронавирус илдетинен чалдыккан бейтаптар дарыланып жатат. Бул дагы абдан жакшы. Албетте сындагандар да көп, дарыгерлер даяр эмес да, бирок мен бул жоопкерчиликти бир гана медицина тармагындагыларга 30 жылдан бери болуп жаткан колубуздан келген жумушту аткарып жатабыз жана бул жерде эл тараптан дагы жардам болуш керек. Себеби эгер тойлорго, Куран окутуу, дагы башка мааракелерге барбай сактанып тура турган болсо, биздин саламаттык сактоо тармагына айтканда нагрузка азыраак түшүп, ошондо биз экинчи толкундан ийгиликтүү чыгып кетебиз деп ишенем да. Менде бир суроо, рахмат. Мен дагы бир суроом бар эле сизге. Мындай толкундун пайда болушуна ким себепкер? Дарыгерлер ошол иш аракеттерин жакшы аткара албай атабы же элибиз дагы күнөөлүү болуп атабы деп. Ошо күнөө керекпи же керек эмеспи? Кантип ойлойсуз? Же бул чындыгында мындай реалдуулук ушундай болуп аткандан өзгөрүштөр болуп атат? Жакшы суроо болду. Эң биринчиден унутпашыбыз керек, бул оорунун толук кандуу антидоты же болбосо дарысы табыла элек, толугу менен табылган жок. Экинчиден бул элибиз 80-90% ооруп бүтпөсө, ал оору боло берет. Ошол эле эпизоддору боло берет. Аны да унутпашыбыз керек. Эмне үчүн? Себеби дегенде баягы эле дары-дармек ушул ооруга али табылган жок. Ошондуктан бул биринчи себеп. Экинчи, биз айтып атабыз го, биз дагы унутпашыбыз керек. Биринчиден бул оору өпкөнү жаракат кылат. Өпкөбүздүн жаракат болгону күз жана кыш айларына туш келет. Себеби дегенде аба ырайынын өзгөрүшү. Ошол да себепкер. Жаш балдардын ооруп калышы же болбосо картаңдардын ооруп калышы. Эмне үчүн? Себеби дегенде алардын жөнөкөй эле иммунный система. Жаш балдардыкы эми толугунан калыптана элек, картаңдын ичине иммунный системасы кичине алсызданып калган. Ошол себептен да болушу мүмкүн. Эгер бул вирус болбосо, пневмония да ошол эле, жөнөкөй эле грипп ошол деле болушу мүмкүн. Анын бардыгын эле ой бул ковид деп жармаштырып айта бериш менимче туура эмес. Ошондой деп ойлойм. Жана эми эгер ким себепкер болот ооруп калышы, элдердин ооруп калышы десеңиз, бул суроого мындай жооп бермекмин. Баягы эле биздин адамдын аң сезими, ар биринин аң сезиминде болуш керек. Өзү коргош керек. Өзүн сак алып жүрүш керек. Эми баарын эле врачтар же болбосо саламаттык сактоо бизге бул жетпей атат, тиги жетпей атат деп эле нааразы боло бербестен өздөрүн кичине сак алып туруш керек. Сиз туура айттыңыз, бул саламаттык сактоого жана врачтарга дагы чоң жардам болуп эсептелинет. Бул элдердин дагы аракеттери болуш керек дедиңиз, туура. Менимче ошол эң жөнөкөй жооп. Туура айтасыз, урматтуу кесиптешим Бегимай. Бул ошол экинчи толкундун башталышына алып келип жаткан көрсөткүч. 2 жумадан кийинби же 1 айдан кийинби биз ошол жанагы миңдеген санга деле жетип калышыбыз мүмкүн. Эгер биз той мааракелерге барганыбыз, Куран окутууларга, эл көп чогулган жерлерге барып, ошол жерде бет каптакпай жүрсөк, биз ошол көп көрсөткүчүнө келебиз деп мен ойлойм. Ошондуктан баарыбызды, угармандарды чакырып кетет элем. Бет каптагууну той мааракелерге барганда азыраак кылыңыздар, барбаганга аракет кылыңыздар колуңуздардан келишинче. Урматтуу угуучулар, бүгүн ошентип биз экинчи толкун тууралуу маегибизди кесиптешим Бегимай экөөбүз аяктадык. Кийинки эпизоддо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сак саламатта калыңыздар биздин угуучуларыбыз.